Кызыл Кыя шаарында спорт комитетинин колдоосу менен Түштүк энелер лигасынын спорттук мелдеши өттү. Анда 2 категорияда волейбол түрү боюнча жалпысынан 27 команда оюн талаасында беттешти. Саамалыктын негизги максаты энелердин ден соолугун чыңдоо, активдүү жашоо образын жайылтуу жана достук мамилени бекемдөө. Бул Түштүк энелер лигасынын өтүп атканына көп жыл болуп калды. Бул Түштүк регионунда болот. Бул жерде жашы чектелген 45+ категорияда, 45+ категорияда 16 команда келген. Оюндар жакшы жүрүп атат. Финальный буюрса майдын этегинде Жалал Абад шаарында болот. Бул энелердин ден соолугун чыңдоо максатында уюшулган топ. Бул энелер лигасында катышып жүрөбүз. Жылына катышып келебиз. Мурда категория боюнча 35+ ойноп жүргөнбүз. Азыр 50+ ойнойбуз категория боюнча. Оюн жакшы өтүп атат. Азыр биз 2 команданы 2-0 утуп чыгып келдик. Азыркы оюнубуз бар Ош командасы менен. Спорттук мелдеш жогорку деңгээлде атаандаштык духта жана ынтымактуу маанайда өттү. Ар бир команда мыкты даярдык көрсөтүп, спортко болгон кызыгуусун жана беримдигин дагазалады. Мында 35 жаштан жогору 11 команда, ал эми 45 жаштан жогору курактагылар арасында 16 командалар ортосунда таймаш жүрдү. Түштүк региону боюнча 35+ категориядагы оюн болуп жатат, аябай күчтүү оюн болуп жатат. Ошо бизге энелерге айрыкча аябай сонун мотивация берет бул оюн. Айрыкча ошо ден соолугубузду чыңдап, көңүл ачып ушинтип кетебиз. Бул оюн канча жыл болуп калды? Бир 7 жылдан бери катышабыз алай команда. Белгилей кетсек, лиганын 2-чи туру Кызыл Кыя шаарында өтүп жатат. Ал эми финалдык беттеш май айында Жалал Абад шаарында өтөрү айтылды. Энелер спорттук иш-чараны уюштурууда колдоо көрсөткөн облус башчысына ыраазычылыгын билдиришти. Достук энелер лигасы Ош шаарында башталган, Кызыл Кыя шаарында улантылды. Эми жыйынтыгы май айында Жалал Абад облусунда өтүүчү мелдеште чыгарылат. Азырынча ар бир команда упай топтоо менен гана чектелет. Алтынай Шабитинова, жаңылыктар.